Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан. Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан. Говорит ТВ интернет-телеканалы саясий дебаттарды улантат. Биз берүүнү түз эфирде алып барабыз. Берүүнү Каныша Мамыркулова жана мен Кайыргүл Урумканова алып барабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Биздин дебат адаттагыдай эле 3 раунттан турат. Биринчиси көңүл бурсаңыздар, биринчиси темага ылайык позициялар такташуу, экинчиси элдин үнү. Бул социалдык тармактарда айтылган ой пикирлер менен кошо талкуу жүргүзөбүз. Ал эми үчүнчүсү жыйынтык кандай болуш керек. Бирок эскерте кетиш жагдай биз бүгүн жыл жыйынтык жалпысынан ошо мамлекеттеги саясий, коомдук жалпы абалды алып атабыз. Анан дагы эскерте кетели, классикалык дебаттардын эрежеси боюнча бизде 2 мүнөттүк чектөөлөр киргизилген. Ошого ылайыктап өзүңөрдүн позицияңарды билдирсеңер болот. Тараптар өзүнүн позициясын так жана коомчулукка ынанымдуу бериши керек. Бүгүнкү эски жыл эмнеси менен эсте калды деген темадагы дебаттын катышуучулары менен тааныштырып кетели. Алгачкысы саясатчы жана коомдук ишмер Адахан Мадымаров, саясаттануучу Табылды Аке. Мен тарапта Жогорку Кеңештин депутаты Алы Карашев, саламатсыңарбы? Эксперт Алишер Мамасалиев, саламатсызбы? Эми биз сөздү тоготер жеринен эле баштайлы. Деп айтылгандай эле жыл ичи саясий, коомдук деги эле баардык жагынан окуяларга өтө жык болду. Ошонун ичинен дагы орчундуу окуялар деп кайсыларды айта алабыз? Сөздү сизден баштасак, Адахан Кекшебаевич. Эми маселеге кайсы тарабынан карагандан көз каранды да бул. Сизге чектөө жок. Рахмат. Караңыз. Рахмат. Кайсы тарабынан караганга. Өзү негизи эгер саясий тарабынан карай турган болсо, жыл бир эле чоң окуя менен бүттү да. Эки достун таймашуусунун жылы болду. Эң мындай бир Кыргызстандагы сырткы маселелер менен дагы, ички маселелер менен дагы, экономикалык же башка маселелер менен алек болгон жокпуз. Тилекке каршы эки достун таймашуусунун жылы болду. Бүтүн коомчулук күтүп атты, кимиси жеңет. Тилекке каршы аябай өкүнүчтүү жагдай ушундай болуп атты да. Эң чоң саясий көрүнүш ушул. Эгерде жыйынтыктап келсек. Сизден улайлы. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Келе жаткан жаңылыштардан куттайм баарыңыздарды, ийгиликтерди каалайм. Эми мындай позитивдүү жагын алып көрсөк, жалпы мамлекеттик деңгээлди мен мындай айтып кетким келип атат да. Мына жыл башынан бери өзгөчө бир мындай Кыргызстан үчүн мен айтат элем, жалпы жыл өтө оор дагы бир жагынан, экинчи жагынан жоопкерчиликтүү дагы мындай жыл болду деп айтат элем. Жыл башынан айта турган болсок, мына эл аралык деңгээлде Кыргызстанда бир топ мындай иш-чаралар болуп өттү да. Мен өзгөчө белгилеп айтып кетет элем, бул биринчиден Россия Федерациясынын президенти урматтуу Владимир Владимирович Путиндин расмий түрдөгү мамлекеттик визити болду Кыргызстанга. Ошондой эле Кытай Эл Республикасынын башчысынын визити болду, Индиянын премьер-министриники болду. Анан Шанхай кызматташтык уюмунун Кыргызстанда чоң жыйыны болуп өттү. Буга да көптөгөн мамлекет башчылары келип, бир топ маселелер каралды. Ошондой эле ОДКБ эл аралык деңгээлде айта турган болсокчу. Саясий жагынан дегеним, саясий жагынан негизги иши мына жогоруда дагы Адахан Кекшебаевич айтып кетти. Кой таш окуясы менимче абдан мындай мамлекетти бүт калкты тынчтандырган мындай оор мындай бир саясий чоң бир окуя болду. Ушунусу менен өзгөчө эсте калды деп айтат элем. Негизги ушул. Анан ошондой эле өкмөттөгү чарбакерчилик көп иштер болду, экономика боюнча кийин айтабыз. Ал Азимовичти карасаңыз мындай жашоо башкача, сизди караса жашоо башкача көрүнөт экен. Андан кийинки биз эми азыр жаңы баштап алалы. Табылдагай саясат таануучунун көзү менен Кыргызстан кандай болду? Эми чынын айтканда туура ошо саясий интригаларга чекит коюлду деп ойлойм. Мына Атамбаев башында турган КСДПК жана ага мындай жан тарткан тараптар өтө катуу интрига кылып атты. Бирок мен Адахан Кекшебаевичке кошула албайм. Экөө кимиси жеңет деген өңүттө каралып атты деп. Тескерисинче менимче ойлойм,
Атамбаев тарап же болбосо Атамбаев жеке өзү качан токтоп калат деген бир пикир болуп атты да. Эми качан токтойт, бир токтоп тынччылык болсо жакшы болот эле деп мына айылдарда да айтып атты. Бирок тилекке каршы Тынчыбай койду. андай болгон жок. Улам өнүгүп анан мынакей Орусияга барып кече жакында Ирина Карамушкина айтты, калып кал деген бир өтүнүш сунуш болгон, ага да болгон эмес деп. Мына ошондой окуялардын негизинде келип анан финалы жанагандай болду. Бирок жылдын аягында президент мынакей Дубайга барды. Ал жерде жана Ислам академиясы боюнча кол коюлду. Мындай Татарстандын тибинде бизге дагы Бишкекке Ислам академиясы курулмай болду. Дагы бир эмеси бул Сауд Аравиясына барганда 500 миллион долларга кол коюлду. Жана Ысык көлдү айланта жол салуу боюнча. Мындайча айтканда, кийинки жылга мындай кандай кайсы бир деңгээлде мындай закваска кылынды десек болот. Бирок мындан башка дагы көп нерселер бар. Мисалы үчүн жана Орус Кыргыз фондусуна анын акчасы көбөйтүлдү. Региондорго мындайча айтканда бизнес жүргүзүүгө, ошо бизнести колдоого дагы бир топ шарттар Аймактарда иштер жүргүзүлүп атат деп атат. түзүлдү десек болот да. Убактыбыз бүтү. Алишер Мамасалиев. Алишер мырза, сиз. Мен мына жогоруда айтылган бааларга толук кошулам. Быйылкы жыл Кыргызстан үчүн, жалпы президент үчүн, бийлик үчүн өтө татаал жыл болду десем. Татаал жыл болду. Татаал болду жыл. Десем жаңылышпаймын. Себеби мына кой таш болгон окуяда мына 7 августта мен ойлоп атам, Кыргызстан мына ушундай баш алмандык алдында туруп калды десем жаңылышпайм да. Ошондуктан андан тышкары мен Ала Азимович айткан сөзүнө да толук кошулам. Геополитика боюнча бир топ ийгиликтүү окуялар болду. Бул ШОСко байланыштуу жана ошо көптөн бери биз күтүп аткан долбоор темир жол куруу маселеси боюнча Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан. Мен ойлоп атам, бул долбоорго Россия кошулуп, эмки жылы буйруса бул проект башталса, биз ошол баягы тупик өзүбүздүн транзитный мындай жаңы жолду ачабыз деп мен ишенем да. Рахмат. Адахан Кимсабаев, сиз башыңызды экөө эле атасыз, айтып кетсеңиз. Мен мындай деп айтайынчы. Мындайдан баштаганда Мындай деп айтайынчы. Кудай буйрса, мына карап туруңуздарчы. Биз бир адам болбойт окшойбуз да. Барбызбы? Түңүлүп баратам да мен, саясатчыларды айтам, адам болбойт окшойбуз. Шанхай кызматташтык уюму буга чейин да өткөн. Шанхай кызматташтык уюмунун жетекчилери буга чейин да келип кетишкен. Анан ошол жыйынга келердин алдында бир күн эртерээк балам мамлекеттик макамда барып келейин деп койсо, аны дүң кылып Путин мамлекеттик сапар менен келди. Мамлекеттик сапар менен келсе, эмнеге кол койду? Биздин Кыргызстандын канча карызы бар Россиянын алдында? Канча карызы чечилди? Канча карызы кечилди? Анан эки бир кофе ичип коеюн деп келип кетсе деле кыйкыра берген токтотушубуз керек да. Бир нерсеге көнүп алдык да биз. Биринчи жолу мындай болду. Жок, Шанхай кызматташтык уюму 2007-жылдагы Кыргызстанда өткөн. Шанхай кызматташтык уюму келет экен деп ошол мезгилде бийлик Бакиев президент катарында салып койгон имараттарды өттү. Ошол кездеги салынган имараттарда конок болду. Ага чейин Кыргызстанда же Россиянын же Кытайдын жетекчиси келип түнөбөйт эле. Себеби аларды түнөтүүчү үй там жок эле. Мына ошол бир жылдын ичинде Ала Азимович ошо баягы уюштуруу бөлүмүнүн башчысы катарында өзү жакшы билет ошондой иштердин бүткөнүн. Биз аябай жаман адатка түшүп калдык да. Бүгүн эле мындай карасаң кече биринчи жолу кар жаады. Соңку 40 жылдан бери биринчи жолу кар жаады. Бул дагы баягы аймактарды өнүктүрүү жылдын урматына жаады да. Адам болушубуз керек биз. Биз эмнеге жетише алдык? Анан Саудияга барды, ал жакка барды, бул жакка барды. Барып эмне кылды? Эмнеге кол койду? Эгерде ошол Саудиянын Ислам академиясы ачыла турган болсо, кайсы принципте иштейт ал?
Биздин кыргызга эмне пайдасы бар да эмне зыяны бар? Анан баланча миллионго кол койду. Ал кол койгон болсо, сиздин, менин балдарымдын, неберелеримдин желкесине очойгон карыз болуп келди. Ал келеби келбели Кудай билет. Канча жылдан бери какшап атабыз. Кытай менен анан Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу башталганы калды. Башталбайт бул. Бул болбойт. Мына 2010 жылы Россия ГЭСтерди курганы калды. Новак ушундай кылып айтты. Мен ошондо да айткам. ГЭС курулбайт. Бир боштон бош калпагыңды көккө ыргытпа. Курбайт ГЭСтерди. Андай кыла турган болсок, эгер ал азым ишни сөзү менен айта турган болсок, Кудайга шүгүр, бүгүн күн чыгып атат. Рахмат. Күн жылып атат. Токтоп туруңуздар. Эгер саясатты аягына чейин алып бара турган болсок биз, жакшыбы, жаманбы, өткөн президенттердин Акаевдин, Бакиевдин кезинде Кыргызстандын сырткы карыздары кечилип турган. Бакиевдин кезинде Кыргызстандын Россиянын алдындагы 495 миллион доллар карызы кечилген. Бул $0,5 миллиард. Муну эч ким айтпайт. Ошол мезгилде айылды көтөрөбүз, же болбосо аны жасайбыз, муну жасайбыз, Кудай кааласа болот деп отурбай эле. Бүтүндөй айыл өкмөттөрү машина менен камсыз болгон. Бүтүндөй айылдык фаптар тез жардам машиналары менен камсыз болгон. Маданият кызматкерлери менен жанакы дарыгер кызматкерлердин айлыктары 3 эсе көтөрүлгөн. 1 жылдын ичинде. 1 жылдын ичинде бюджет 3 эсе көтөрүлгөн. Мына ушундай нерселерди айтып туруп, өзгөрчөлүктөр ушундай десек болот. Мен деле тынч эле жакшынакай болуп эле жылмайып туруп айткым келди эле. Могу 3 азаматтын сөзүнөн кийин мен чалкамдан кетип бартам да башка дүйнөдө жашайт окшойм. Такыр кулап калбаңыз. Биз эми бөлүк кылып алып барабы? Мен түшүнүп калдым ушул. Айтып коюңуз сиз. Айтып коюңуз, мына башталды. Мен анда айтып кетет элем, мына биринчиден Шанхай кызматташтык уюмунун жыйыны 2007 эмес, 2007ге чейин эле өткөн. 2000-жылдар биринчи башталганда Акаевдин убагында өткөн биринчи жыйын. Болду да ошол. Анан экинчи жыйыны 2007-жылы өттү, анан кийинкиси өтүп атат да мына. Биринчиден, экинчиден бул жерден мына Шанхай кызматташтык уюмундан эле президенттер келди, ооба. Кытай Эл Республикасы, Индиянын премьер-министри келди. Ал эми Владимир Владимирович Путин март айында өзүнчө расмий мамлекеттик визит менен 500дөн ашык делегациясы менен келип кетти быйылчы. Келип кетти да, жыйынтыгында Биз сөз берели, биз-бирибизди меморандумдарга намерение дейчи, ошол кол коюлдаларына кол коюлуп туруп жарыя болду. Мында айтып кетишибиз керек да. Меморандум кол коюлуп келгенди деп айтыш керек. Анан кийин дагы бир нерсени айтып кетейин. Россиянын астындагы, Россия бизге кечип койгон карызды Бакиевдин убагында эмес, 2012-жылы 19 сентябрда Владимир Владимирович Путин келгенде келишимге кол коюлган. Мен муну ишенимде айта алам. Себеби Кыргыз тарабынан өкмөттүн делегациянын башчысы болуп туруп, 14-17 августта биз Ысык көлдө отуруп, ошону сүйлөшүп, мына Игорь Иванович Шувалов келген, биринчи вице-премьер-министр Россиянын. Чогуш жерде биринчи протоколду кол коюп туруп баштаганбыз ошондончу. Ал экинчи карыздын келиши. Ошондогу 300 миллион Бакиевдин убагында алынган 300 миллион доллар кечип берди орустар. Андан башка 189,5 миллион доллар бул деген Союздан келаткан Кыргызстандын карызы болчу. Ошо экөө биригип туруп 489,5 миллион долларды Россия Федерациясы этап менен кечебиз деп биринчи протокол кол койгонбуз. Бир айдын ичинде ошо ички мамлекеттик макулдашуулар бүтүрүп, 19 сентябрда Путин Владимир Владимирович келип туруп, анан 20-сында кол коюлган. Ошондо этап чечилген. Акыркысы мына жаңылышпасам 17-жылы такыр эле кетишти кыргыздардан. Мындайча айтканда, жалгыз дүйнөдө жүрдү мамлекет десек болот, ушундай чоң суммада кыргыздын карызын кечкен. $0,5 миллиард. $0,5 миллиард. Баракелде. Жыл жыйынтыгын чыгарып атканда ушундай карыздан кутулдук деген фактылар менен айтышыбыз керек да. Анан жолдо келип кетти, 2 чайнек чай ичип кетти. Жок, нандыңызбы дегенде мен кечирип койгом. Мындай дагы бир жер бар да. 2007-жылы 2009 жылы 2 жолку сүйлөшүүдөн кийин $495 миллион ошондо кечилген. Бул бир. Анан жанагы Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду деп атпайбы? Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду 2009 жылы кол коюлган. 300 миллион ошондо келген. Жана отурумдукчулар кыйкырбады, 300 миллионду сыртка чыгарып кетип берди. $3 да чыккан эмес. Мына бүгүнкү күн тастыктап атат ошону. Мен тек гана тактоо киргизип атам. Табылды, Байке сиз айткысыз. Тышкы карыз боюнча айтпадыбы, Бакиевдин учурунда жоюлган тышкы карыз. Аны жоюу боюнча биринчи Акаев Жумалиевди кетирип,
ордуна Муралиевди койгон. Мына ошол Муралиевге тапшырма берилген тышкы карызды жоюу боюнча иш алып баруу боюнча. Ошондо Муралиев барып Францияга барып баардыгын чечип уже сүйлөшүлүп келинген. Бакиевдин учурунда жөн эле кол коюлган ал жерде. Эми Табыке, мындай кылалычы. Айланайын да ушунчалык да сабатсыз болобузбу. Мен жеке Россиянын алдындагы карызды айтып атам. Сиз айтып аткан Париж клубунун алдындагы карыз. Экөөнү эки башка кылып айтып. Жок, сиз ошону да айттыңыз. Кечирип койгула. 495 миллион доллар бул тек Россиянын алдындагы. 495 Билиш керек да миң бир теңге нерсени калышты айтып. азыр. Россиянын алдындагы Да, Эми тек эң Россиянын суроо. алдында айтып атам. Мейли макул. Макул эмес, бул факт. Эми Бирок мамлекет үчүн көпчүлүгүндө ошентип айтасыздар. Бакиев Парижский клубду да жасады деп. Кечирип, Муралиев кечирип, жасаган кечирип, Бакиев. кечирип. Париж клубунда мен оозунда да Жок, чыгып Париж клуб менен Оозунда да Россиянын чыккан. карызына анан кайрылалы биз темадан Антип айтпагыла да. четтебей Өзгөрмөдү. Мен Париж Эми клубун оозума да алган жокмун. быйыл кандай десек дагы бир топ орчундуу окуялар болду. Сонун 1,5 ичинен миллиард дегенде болдуңуз. учурдагы 6 чакырылыш 495 өздөрү миллион болот. белгилегендей Жарым миллиард. 4,5 миллиардтан улайлы. Вот ошо кечирип коюңуз, мына дайым ушундай болот да. Мадумаровдун айтканын туура түшүнүп түшүнбөй, оңдоо киргизем деп эле эптеп айтып. Мына көрдүңүзбү эми? Эгерде ушул бойдон калса, Мадумаров жаңылышкан экен, Табыкем оңдоп койду дейт. Андай болбойт. Факт деген факт, кашкайып көрүнүп турат. эми аны айтылбадыбы, аны билдик, баары билди. Аны бул түз эфирде Жок билди. Вот ошончу Түзөкүлдөйбүз. 6 чакырылыш кандай десек дагы 5 кодексти кабыл алуу менен тарыхта калды. тарыхта калды десе азыр мени дагы Тарыхта калды. Мен айтып берем кандай тарых экенин. 6 чакырылыштын тушунда кабыл алынбадыбы? Ошондой эле коопсуз шаар деген кандай айтсак да бир чоң долбоор ишке кирди да. Экөөнөн эмне элге эмне пайда келди? Биз мындайынан кыдыралычы, Сизден баштайлы. ооба эми кодекстерди бул 2016 жыл жаңылышпасам кабыл алышкан. Бирок 2019 жылы 1 январдан баштап күчүнө кирди. Күчүнө кирип бүгүнкү күндө 5 кодекс иштей баштады. Мен айтып кетейин, 5 кодексте дагы өзүмдө мындай оюм бар. Аягына чейин иштелип чыкпагандыгы дагы бир жеринен кичине көрүнүп калып атат да, бир жагынанчы. Себеби биринчиден айтып кетет элем, мына кабыл алынганына бир 7-8 ай болго иштей баштабай көп мындай өзгөртүүлөр дагы кайра мажбур болуп атабыз кийиргенгечи. Бүгүнкү күндө бул биринчиси. Экинчиси, ар бир мыйзам актысы иштелип чыгып атканда менимче мындай бир көп караштуу, мындай комплекстүү бир мындай көз караш керек дейм да. Кодексти кабыл алып туруп бүгүн азыр келип атабыз. Ар бир министрлик же тармактык министрликтер өздөрүнүн кодекске биз лайык келтирип атабыз деп эле мыйзам менен келип калып атат да, мындайчы. Ошону иштеп атканда 2016 жылга чейин ошол иштеп атканда толук бир мындай комплекстүү карап туруп, мындан эмнеге өзгөртүү кириш керек баарын жасап келгенде бүгүн менимче андай болбойт эле. Бул бир жагы. Анан экинчиси мына коопсуз шаар деп айтып кетип атабыз. Бул жагынан коопсуз шаарды дагы бүгүнкү күндө мына азыр көрүп атпайсыз, кайра төмөндөтүп атабыз штрафтарын. 5000 сом, 3000 сом деп койдук. 3000 сомдон эл көтөрө албайт. Кантип көтөрөт 3000 сомду? Алып киргендечи. Анан азыр кайрадан 8 позициясынан биз төмөндөтүп бердик мына жаңы жылдын астына 1000 сомго чейин түшүрүп. Бул дагы бир мындай бир жагынан элди жол эрежесин бузбаган мындай кылып атат, бирок ошол эле мезгилде мындай өтө түшүктө болуп калып атат да. Дагы айтарым, мына кодекстер боюнча эми мына азыр мезгил көрсөтүп атат. Көп недоработкалар бар экен, азыр иш жумуш болуп атат мунун үстүндө. Эми дагы мезгил өзүнүн ордуна коет деген ойдо айтам. Менин оюмча 5 кодекс жана мына келген жаңы долбоор коопсуздук шаар бизге мындай кечигип келди да. Казакстанда, Тажикстанда бул Убактысы менен кечигип келди. Анан келип азыр бир топ кемчиликтер бар экенин биз баарыбыз байкап атабыз да. Мен мына эксперт катары экспертиза азыр өткөзүп атабыз бир топ мыйзамдарды. Мен ойлойм, быйыл да, эмки жылы да көп мындай кемчиликтерди таап, мыйзамдарды оңдогонго биз мажбур болобуз да. Депутаттар менен чогуу. Талдакер. Эми кечигип келди деп деле айткан туура эмес. Себеп дегенде мындай ар бир мамлекет өзү иштеп чыгат да ушундай нерселерди башкалардыкынан көрөт. Анан бизде дагы ошондой иштеп чыгышты, бирок баягы Атамбаевдин доорунда болгон кабыл алынган деп мындай шашылыш киргизип 1 январдан баштап кириш керек деген чечим кабыл алынып калып,
анан ошонун негизинде кирип калды да. Мен ойлойм, тескерисинче мындай жаңы бийлик келгенден кийин өкмөт башчы да алмашкан. Ошондо кайра токтотуп туруп мындай бир сыйра ревизиялап, себептенде чийик экенин мурда деле билишкен болуш керек. Ошондуктан коркконунан дагы баягы шум болбосун деп 1 январдан коюп койгон, Атамбаев кеткенден кийин чыксын деп. Ошондой кылып баягы иргеп туруп дагы иштеп чыгып чыгарганда болмок. Себептенде чийик экени анык көрүнүп атат. Анан элге дагы аябай терс, өзгөчө мына автомашиналар боюнча, штрафтар боюнча мына өкмөт башчы да айтып атпайбы? Биз ойлогонбуз, элдин баары тең штрафтарды төлөп, анан бюджетти толтуруп коет экен деп. Бул эмне деген сөз? Өкмөт башчы ушинтип да айтабы? Ошентип ошого бюджетибиз толбой калды деп айтты да. Бул туура эмес. Элди сыгып, анан кийин бюджетти толтуруш керекпи? Мынтип айтканда премьер отставкага да кетиш керек да, керек болсо. Ошондуктан бул жерде аябай мындай жакшылап иштеп чыгып, анан баягы киргизиш керек болчу деп ойлойм. Өзү негизи кыргыз тарыхында мындай болгон эмес да. Сырттан акча алып мыйзам жазган. 13 миллион евро алып жогорку кеңеш 5 кодекс жазышыптыр. Анын 3 миллиону журналисттерге, силерге таратып берди. Алган жоксуз. Мына көрдүңөрбү? Алган эмес. Коомчулуктун алдында айтам, алган. Мен кимдин сөзүн кайталап атам? Мен ошол парламенттин сөзүн кайталап атам. Ошол жогорку кеңештин сөзүн. Мен оюмдан бир да сөз чыгарбайм, байкайсыңарбы? Айтты, 13 миллион алганбыз, 3 миллионун журналисттерге тараттык, элге түшүндүрүп берүү максатында деп. Силерге бериптир. 10 миллион еврога 5 кодекс жазыптыр. Ар бир кодекс 2 миллион евродон турат, бирок бир да кодекси жарабайт. Эмнеге? Жана Ал Азимович айткандай, бири-бирине каршы келет. Иштебейт. 10 миллион евро деген бул 800 миллиард сом деген. 800 миллион сом деген. 800 миллион сом алып кодекс жазбай жерге кири жогорку кеңеш. Эмнени жаздың ошол? Аны жогорку кеңеш эмес, топ жазган да. Айтпайм, эми жогорку кеңешке жазып берип атат да. Профессорлор кечирип кой. 120 депутат. Кечирип кой. Ошол жогорку кеңештин депутаттары жаза албагандыктан топ жазып берип атат. Себеп улакчылар көп, базарчылар көп, ар жактан келгендер топтолуп калды да, элита да. Элитанын башы жетпей атат дагы кодекс жазганга, анан жанагы топ кое берип атат да, бизге жазып берди. Анан булардын жазып бергенин дагы дуруста окуй албай отурушат. Биз ар бир нерсени аты менен аташыбыз керек. Аны менен мен Таукенин кемчилигин жакшырып, же Ал Азимовичтин аны менен оңолуп кетпейбиз биз. Туура. Ачык айтышыбыз керек. Жаза албайсыңбы, отурба. Мен капа болушат айтсам, сабатсыз, бир жага айланып калган десем капа болушат. Жалдырап эле отурушат. Ошондуктан жанагы 10 миллион евроны кайра кантип кайтарып беришет булар, мен акылым жетпейт. Анан бир мыйзам жазат дагы акылдуу болуп, кыргыз буудай өндүрүүчүлөрдүн баарын жокко чыгарышат. Казак буудай өндүрүүчүлөрүнө акча. Бул дагы 800 миллион сомдун тегерегинде. 643 миллион деп такташат кээде. Муну дагы жазган жогорку кеңеш. Мына силерге жылдын жыйынтыгы. Ассалому алейкум. Энеке сага Юрьев күнү деген тарыхта бир сонун сөз бар да. Вот тебе бабушка Юрьев ден деген. Мына бүгүнкү жогорку кеңештин жасаган ишини ушундай кылып жыйынтык чыгарып берсек болот. Экинчиден, Атамбаевдин кезинде азыр мүдүрүлүп кетсе деле Атамбаев Бакиевке шылтап жүрүп келди. Азыр бирдеме болсо эле Атамбаевдин кезинде болсо ошол мезгилде Жээнбеков деген премьер-министр эле. Ошол кезде бүгүнкү премьер-министрим биринчи вице-премьер-министр эле. Анан ошол кездеги жасап аткандар өздөрү эмес, анан ким? Сырттан бирөө келдиби? Айтып атпайбы? Муну жасап бер дешти, биз ошону жасап бергенге мажбур болдук. Айтыш керек эми. Биз эрксиз болдук. Биз коркок болдук. Биз чоркок болдук, биз сабатсыз болдук. Натыйжада 800 миллионго алып жазган мыйзамыбыз иштебей атат деп эле айтыш керек. Жок, мен кошула албайм. Адыхан Кимсанбаевич мындай элитаны аябай эле чөктүрүп элитада жазалат. Просто элитага тапшырма берилген эмес да. Атамбаев бийликтин баарын монополия кылып отурса каяктан? Атамбаевдин аты калып калсын үчүн аткаруу бийлиги жасаган өзү жакшы болуп кетсе, мага аты калат деп. Премьер ким эле? Тиги эме болсо, жогорку кеңеш болсо,
унчук алган эмес. Жок, өкмөт Бизге ким эле? бергиле деп айтыш керек эле да. Өкмөт ким эле? Өкмөт Ким эле? канчанчы жыл Ошо болду? мыйзам жазылып аткандагы өкмөт. 16-да. Ким 16-да ким? 16. Эме да. Мен дагы бир Отурбай. айтып коеюн. Жогорку кеңеш. Сатыбалдиев да. Сизге Сатыбалдиев. таасир Сиз айтып Ооба. 16. Жогорку кеңеште көбүрөөк сөз болуп калды. Жогорку кеңеште айтайын. Эми Элита. Адахан Кимсанбаевич беш кол тең эмес. Жогорку кеңеште дагы мен айтпайм мындайбыз андайбыз деп. Ал жогорку кеңеште дагы мыйзам жазганды билген, мыйзам жазып көтөрүп кабыл алдырып аткан, көп демилге кылып аткан да көп депутаттарыбыз бар бул жерде. Анан кодекс боюнча мен эмнеге кичине мындай пассивдүүрөөк позицияны алып атам да, себеби тилекке каршы мен кодекстерди жазганда дагы кабыл алганда дагы качпай калдым. Себеби депутат болуп 2017-жылы келип калдым да. Баары кабыл алгандан кийин 2019-жылы 1-январда күчүнө киргенден кийин фактты көрүп калып атабыз да мындайчы. Анан ошондуктан кичине тилим кыскараак болуп атат. Кандай талкууладык эле, эмне кылдык эле ошо мезгилде 16-жылы. Ошондо ал Азимович өкмөттөн келдиңер да ошо жаккачы. Жок, мен президенттин аппаратында иштеп аттым эле. 16-жылы сиз президенттин аппаратында. Президент аппаратында иштедим. Аппарат жазды деп атпайбы бул киши? Жок, Өкмөткө бербей. аппарат жанагы комиссия эмне эле ошолорду топту түздү да, ошо топ жазды. Мен айтайын дегеним, элита жаза албаса дагы, элитага тапшырса, элита ошол эле комиссияны түзүп туруп жаздырмак да. Баракалды. Балким андан жакшыраак комиссия түзүлмөк. Ошондой да. Чоң рахмат. Азыр Табылдакерович айтып кетти премьерди отставкага кетүү маселесин. Ошого кичине токтолсок, ушул жылы бир нече жолу коомдо премьер-министрди жана өкмөттү негизи отставкага кетүү демилгеси бир нече жолу көтөрүлгөн. Бирок азыр тынчып калды бул маселе. Негизи өкмөттүн ишине кандай баа бересиңер? Ошону айтып кетсеңер кимден баштайлы? Ал Азимович анда. Мен мындайны. Кызып кетип атат. Баштайлы. Жок, эми сиз баштаңыз. Эми өкмөттүн иши боюнча дагы мына жылдын жыйынтыктап атканын айтайын. Оң жагында, терс жагында айткым келет да бул жерденчи. Оң жагы деп мындай бир айта турган болсок, жалпы мамлекеттик расмийдеги статистикалык маалыматтарга караганда, мына 11 айдын жыйынтыгы менен экономика 4,9%га дүң продукция өсүү болуп атат да, мыначы маалыматка таяна турган болсок. Анан жылдын жыйынтыгында ушундай аяктайбыз деген сөздөрүн берип атышат мындай деп. Мындай кескин түрдөгү экономиканын түшүп кетишине жол берилген жок да. Бул бир позитив сыяктуу кылып айтсак болот өкмөттүкүнчү. Ошондой эле эми мына көп демилгелерде болуп атат, региондорду өнүктүрүү жылы деп аталып, анын алкагында да бир атайын бюджеттен 2 миллиард сом каралып, бул да максаттуу бүгүнкү күндө эми иштетиле баштады. Анан ошол эле мезгилде мен айтып кетет элем, өкмөттүн жумушунда дагы бүгүнкү күндө мындай терс жактары да бар да, мына кыскача айтканда. Терс жактарынан биз мына инвестициялык толук кандуу бир жакшы шарт түзүп бере албай атабыз Кыргызстандачы. Бүгүнкү күндө инвестициялык отток сыртка чыгып кетип аткан инвестициялардан былтыркы жылга салыштырганда 56%га көп болуп атат, чыгып кетип атат бизденчи. Бул деген 513 миллион доллар инвестиция чыгып кетип атат, киргени 576 гана кирип атат да, болгону 60 миллион айырма болуп атат. Анан эң негизгиси мында карап көрө турган болсок, чыгып кеткенде Кытай Эл Республикасына инвестиция чыгып кетип атат. Эң биздин көп инвестиция келген Кытай Эл Республикасынан болчу. 369 миллион доллар чыгып кетип атат бизденчи. Анан ошондой эле Казакстанга бир нече эсе, Россияга 15%га чыгып кетип атат да. Демек биз канча жарыя кылып атабыз, биз бейиш кылабыз, инвесторду алып келебиз, мындай кылабыз, тигинтей деп атабыз, бирок цифралар көрсөтөт, тилекаш түзө албай калып атабыз бул боюнчачы. Анан ошону бул биринчиси. Экинчисинен дагы биз мына Евразиялык экономикалык союз деп кирдик, мүчө болуп, киргенден кийин Кыргызстан толук кандуу ага биз пайдалана албай атабыз да мүмкүнчүлүгүнчү анынчы. Эми коомчулукта көп талкуу болуп атат, сын пикирлер айтылып атат, жогорку кеңеште айтылып атат, биз киргенибиз туура эмес болгон, мындай болду деген да бар. Мен муну айтып кетет элем, биз сын пикир киргенибиз үчүн эмес, сын пикир биз ошого мүчө болуп, мүмкүнчүлүктү пайдалана албай атканыбыз да. Бул дагы биринчи кезекте өкмөттүн түздөн түз ушу милдет болуш керек деп айтып элем да. Бул бүгүнкү эң чоң кемчилдиги. Эми кыскача айтканда ушул. Менин оюмча эң негизги кемчилиги бүгүнкү өкмөттүн бул кадр маселеси. Себеби башында премьер-министр Абылгазиев 2018-жылы апрель айында дайындалганда жогорку кеңеште ал убада берген. Мен 3 айдын ичинде жаңы оптимизированный структураны киргизем деген убада берген да. Бирок тилекке каршы
ал мындай күтүүсүз калды, депутаттар да аны унутуп калды. Бүгүнкү күнгө чейин ал структура жок. Бирок мен маалыматым боюнча ал структура даяр кагаз түрүндө уже бар экен. Бирок эмнегедир жогорку кеңешке алып келген жок, ал азыр белгисиз. Негизги көйгөй маселе менин оюмча бул ошол бүгүнкү аппарат эгебейсиз чоң, бүгүнкү заманбап талаптарга жооп бербейт. Алсыз деп койсок болот. Талдыкерч. Эми өкмөт чын эле чабал, бир аз Өкмөт башчы чабалбы же өкмөт чабалбы? өкмөт башчы да чабал, өкмөт дагы чабал. Бир аз министрлерди алмаштырышты. Мындай кичине жакшыраак абал түзүлдү. Мындай өтө сын бир аз азайды, атака азайды массалык маалымат каражаттары тарабынан. Бирок баары бир өкмөт чабал, демилге жок эч кандай. Көпчүлүк министрликтерде кызматкерлер жөн эле айлык алып отурушат да. Эчтеке иштеле кылышкан жок. Жөн эле айлык алып отурушат да. Эмне себеп элита контролго албай атат. Жогорку кеңеш эч көңүл бурбайт өкмөттүн ишине, министрликтердин ишине. Заседанияга жанагы чакырылганда келсе же кечигип калса же келбей калса урушуп коюшат, болду башка эчтеке. Контролго алып эмне кылып атышат, кандай, эмне демилгелери бар деген эч нерсе жок да, эч нерсе укпайбыз. Жогорку кеңеш дагы мындай өтө бир кызыктуу позицияны ээлеп алды да, элита. Сен мага тийбелеген, Сиз Эми бир нерсеге баа берерде конкреттүү сандар керек да. Кандайдыр бир көрсөткүчтөр болот. Өкмөттүн ишине баа бериш үчүн миграция, тышкы миграция канча пайызга төмөндөдү элетти көтөргөн азаматтар үчүн. Тескерисинче күчөдү. Чыккан, сыртка чыгып кетип бараткан кишилердин саны аябай көбөйдү. Былтыркыга салыштырмалуу. Демек, жашоо начарлады деген сөз. Экинчиден, азыркы эле айткандай сырттан келген бизге акча салган өлкөлөр токтоду. Кыргыздардын ичиндеги өзүнүн акчасын иштеп, өздөрүнө салып аткандар сыртка качып жөнөдү. Анан кантип өкмөттүн ишин жакшы деп айта алабыз? Мындай болуп атат да, сен жакшысың, айнанайын, сен да жакшысың, айнанайын, кийинки жылы жакшыраак иштегин, ай садаган кетейин. Андай болбойт. Аны менен жакшырып кетпейт. Экинчи жагдайыбызды алып карайбыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда айыл чарба өндүрүмүн өндүрүп аткан кыргыз өндүрүүчүлөрдүн саны кескин түрдө кыскарды. Эмне үчүн? Өзбекстан менен атаандаштыкты түзө албады. Чек араны ачтык деп кыйкырышты, бакырышты. Мен ошондо айткам, калпагыңды көп кыргызба. Чек араны ачуудан зыяндан башка пайда таппайсың. Биз Өзбекстандан бир жылдын ичинде, ушу 9 айдын ичинде 76 миллион доллар товар сатып алдык. Демек, кыргыздардын курган күнөсканалардын баары жокко чыкты. Кыргыз дыйкандарынын бүтүндөй эмгектери текке кетти. Биз тең ата боло албай калдык дагы, сырттан келген мөмө жемиш басып салды кыргыз дыйкандарын. Азамат, анан кантип өкмөттүн ишин жакшы деп айтасың? Мен жаман көргөндөн айтып аткан жокмун, тек гана сандарды айтып атам. 76 миллион доллар Кыргызстандагы дыйкандардын чөнтөгүнө түшө турган доллар чек арадан чыкты дагы бөтөн жака кетти. Анан кантип жакшы дейбиз? Бул бир. Кылмышкерлик боюнча караңыздар, саны өстү. Адам өлүмү боюнча Кудай өзү сактаган болсун. Бизде 7 айдын ичинде 7 айдын жыйынтыгы менен карап көрсөңүздөр, 15 жыл Афганистанда өлгөн кишинин саны бизде Кыргызстанда 7 айда өлгөн киши ошондон 1,5 эсе көп болуп атат. Анан кантип жакшы деп айтасың? Эгерде мен жаман көргөнүм үчүн гана жаман деп атсам, анда айткыла, бул сандар туура эмес. Бул биздин өлкөдө болуп аткан жок. Биздин кыргыз жаштары, жигиттери, кыздары Кыргызстанды таштап кетип бараткан жок. Ар бир жылтыраган жерден Кытайдын инвестору келип тоо таштарды жарып аткан жери жок. Айткыла анда. Же мен туура эмес айтамбы? Сиздер дагы журналист катарында Кыргызстан жаранысыңар. Туура эмес айтсам токтоткула, туура эмес сиздер. Сизди токтотпой эле кайра суроо берели деп атабыз. Ушул боюнча менин оюм бар. Амели. Ушул маселе боюнча да мына азыр жогоруда айтылып атат. Мына биздин
мекендеги өзүбүздүн ата мекендик товар өндүрүүчүлөр бүгүнкү күндө коргошубуз керек да, ойдогудай корголбой атат булар бүгүнкү күндөчү. Өзбекстан бул бир жагы, Өзбекстан. Мен айттым, Евразиялык экономикалык союздун алкагында дагы бүгүн мына контрабанда деп биз көп маселе коюп келатабыз. Мен да жогорку кеңеште муну бир нече жолу айттым. Качан биз фискализацияны аягына чыгарабыз, бүт автоматташтырылган ачык айкындык болот бардыгында. Качан биз мына чек арадагы айтып атабыз электрондук отслеживание деп коет, товар киргенден баштап Кыргызстанга кайсы жерге барып түштү, артынан келип салыгын төлөш керек да. Ошондо биздин кирешебүүлүгүбүз көбөйөт да. Анан ошондой болгондугуна байланыштуу дагы бир себептерден бүгүнкү күндө ошол эле Казакстандын, Россиянын, Белоруссиянын чоң монополист чоң заводдоруна биздикилер туруштук бере албай калып атабыз. Себеби биздики майда чараларыбызчы. Анан эми кандай ойлодук? Баягы Ысык көлгө барсак, Ысык көлдө Белоруссиянын сүтүн ичип атабыз да, мындай айткандачы. Бул деген бизде өзүбүздүн мекендеги товар өндүрүүчүлөрдү коргой турган бир чоң бир мындай бир шарттар түзүп беришибиз керек деп айтат элем да. Экспортко чыгарган, товар чыгарган биздин ишкерлерибизди колдоп беришибиз керек деп айтат элем. Өкмөт колдош керек депчи. Анан дагы бир нерсе, мына Өзбекстан боюнча мен октябрдын башында дагы жогорку кеңеште атайын жарыя кылып айттым ушуну. Ошондо биринчи жолу Өзбекстанда айтылган. Өзбекстан келечекте Евразиялык экономикалык союзга киребиз депчи. Жакында эле мына өткөн жумада эле шайлоосу болуп өттү. Жеңип алган партиясы айтып атат. Биздин негизги приоритетибиз биз ЕСке киребиз депчи. Эгер алар кире турганса, биз даярбыз бошого. Азыркы мына айтылып аткан алардан келген продукцияга биз туруштук бере албайбыз. Азыр 76 миллион болуп атса, анда 760 миллион доллар болот. 10 эсе көп. Анда такылып отуруп калабыз да. Ошого бүгүн алдын ала чара көрүп жумуш алып барышыбыз керек. Муну дагы мен айтып кетким келет. Негизи ушул ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоо деги эле бардык жагынан, мыйзамдык жактан дагы, өкмөт жактан дагы, керек болсо президент жактан дагы колдоо, аларды көтөрмөйүнчө экономика көтөрүлбөй турган бардыгы айтат эмнегедир, бирок азырынча жыйынтык жок. Бул суроону сизге берели. Ээн эркин чалгыз өзүңүзгө. Кечээ президенттин маалымат жыйыны өттү көзүңүздө. Кудай сактасын, жок, уктук. Адахан Кимсанбаев президенттин деги эле кыргыз бийлигине түздөн сын айткан адамсыз. Ошо жыл ичинде дагы жалпы эле учурдагы Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун иш аракетине кандай баа бересиз? Конституцияда көрсөтүлгөн жагдайларга тийишме жок калганын айтыңыз. Конституцияда кайсы жагдайлар көрсөтүлгөн? Жеке керт башына тиешелүү жагдайларга? Керт башына тиешелүү болбойт. Мамлекеттин жетекчиси дегендин керт башы болбойт. Ал коомдук баш. Жалпы өзүнүн башыбыз. Ошондуктан журт атасымын деп айтканда керкесин дагы анан башка учурда жеке керт башын болбойт. Андай болбойт. Ал тийиштүү публичный киши болгондон кийин баардык нерсени көтөрүш керек, чыдаш керек. Бул бир жагы. Экинчиси, мен ал кишинин ишине мындай бир баа бере албайм. Себеби анын иши болуш керек да баа бериш үчүн. Баа бергенге иш болуш керек. Конституцияда деп айтып калдыңыз. Конституция боюнча президент чарба менен кийлигишкенге укугу жок. Чарбага аралашканга укугу жок. Айлык көтөргөнгө укугу жок. Жумушчу орун түзгөнгө укугу жок. Өкмөттүн мүчөлөрүн дайындаганга укугу жок. Түшүнүп атасызбы? Анын баарын мына көпчүлүк фракциясы баарын дайындап берет, ал киши тек гана кол коюш керек. Анан кечээ айтып атат, биз мындай кылдык, биз андай кылдык, анан биз мындай кылабыз, андай кылабыз. Сен аны кыла албайсың. Себеби ошо Конституцияда сага тыюу салынган. Эртең башка президент келе турган болсо, узурпация власти деп, бийликти чеңгелиңе кармап алгансың деп туруп, мына азыр досуна коюп аткан беренелердин баарын өзүнө койсо 100% туура болуп чыгат. Мына жогорку кеңеш чабал болуп атат деп бул киши айтып атат. Чабал болуп аткан киши эмнеликтен чабал болуп атат? Коркоктуктан. Мына кечээ Болот Шамшеев агабызды узаттык. Протокол деген бар. Ошол жерде жогорку кеңештин төрагасы турат дагы, Жээнбековдун аппарат башчысы барып биринчи сөз алып атат. Бул деген маскарапоздук деген сөз. Бул деген конституцияңды мен тоготпойм деген сөз. Мен өзүм билем деген сөз. Билгенимди жасайм деген сөз. Жок дегенде сырткы өкүлдөр дагы отуруп атты, ошол дипломатиялык өкүлдөр. Ошолордун көзүнчө Кыргыз конституциясын сыйлап кандай жазылса ошондой болуп койбойсуңбу? Жок. Бизде конституция өзүнчө, адам өзүнчө. Мына кээ бир менин саясий оппоненттерим айтып жүрчү эле. Конституцияны оңдосок, системаны оңдосок жакшы болот деп. Кечээ ошол оппоненттердин бирөөсү айтып атат. Система туура эмес болуп калыптыр деп. Кеп системада эмес, кеп инсандын өзүндө. Экинчиден, а кишинин ишине баа бериш үчүн канча жолу сыртка чыкты. Кимдин эсебинен чыкты.
канча каражат сарптады, а сырттан канча каражат алып келди. Бул маселени караңыз. Мына Японияга барып келди. Мен айттым эле, бүтүн баарыңар бактылуу болуп кыйкырып жатып калдыңар. Эл учкан самолет менен учту. Өзүнүн самолету уча албаса барат да андай самолет менен. Барат да өзүнүн самолету уча албайт. Мына ошону айттым эле, кече Питерге баргандан кийин келе албай калыптыр. Дагы кыйкырып атат, эл учкан самолет менен келди. Самолетуң уча албайт. Бара албайт. Эми ошол жерге Эми ошол жерге 13 жылдан бери ала албаган эми алабы? Мына ошол жок дегенде бир имарат салып коюша албады го. Бул 2010 жылга чейинки курулган имараттарда баардык салтанаттар өтүп атат. Мына караңыз, Турдакун Усубалиевичтин 100 жылдыгын белгиледик. Ала Тоо аянтын тукем салып кеткен деп баарыбыз айттык. Бүгүнкү күндөгү резиденция 2005-тен 2009 жылга чейин курулган. Отурумдукчулар келип, эмне бир кирпич бир жерге койдубу? Бир кишиге баа бериш үчүн ошо кишинин ишин көрүш керек. Анан болот Кудай кааласа, болот Кудай буйрса, болот дей берсе эле бир нерсе болуп кетпейт. Мен ал кишинин өлкө башчысы катарында жасап аткан ишине жок деп айтам. Мен баа бербейм. Жок иши. Бизде 40 мүнөт өттү, бирок менде бир сунуш бар. Биз түз эфирде иштеп атпайбызбы? Бизде ушу социалдык тармактан чогултпадык беле. Аны коюп эле могу суроолорду эле бүтүрбөйлүбү? Ошондо туура болот го, себеби дегенде биз суроону кызыта албай кетет экенбиз. Жогорку кеңеш боюнча айтылып кетти, башканы эле бере бербейли. Анткени жогорку кеңешке баа берилип кетти деп ойлойм да. Баа берилди. Анда кайрадан сөзсүздө болуп калат экен. Өлкөдө сот укуктук реформа жүрүп атат деп айтып атабыз да, акырына чейин. Бирок сиз кайсы бир жерде эмне Текебаев абактан чыкса эле сот укуктук реформа ишке ашып калабы дедиңиз эле да. Анан ушул андан бери менен президент баш болуп, экс-президент баш болуп, ТЭЦке тиешелүү деген адамдар азыр камакта ким гана жок. Айрымдары акча төлөп чыгып атат. Анан укуктук жагы туура келеби, келбейби, ал да чоң суроо. Ошол эле учурда Садыр Жапаров камакта жатат. Ушул сот укуктук реформа деген. Мен ишенбейм. Сот укуктук реформасы жүрбөйт. Кечетен бери бактылуу болушуп жар салышып атат, кийинки шайлоо таза өтөт деп айтты деп. Эмне Акаев таза өтпөйт деп айтканбы? Же Бакиев таза өтпөйт деп айтканбы? Кимис айткан? Же Атамбаев айтты таза өтпөйт деп. Мындай бир жар салаардын алдында, жар айтардын алдында ойлонушубуз керек да, кыргыздар. Өткөндөгү президенттер эмне деп айтты эле? Таза өтөт. Баардыгы таза өтөт деп айтышат да. Анан бүгүн Жээнбеков биринчи жолу айтып атат таза өтөт деп. Жөн эле ийне сегиз төрөгөндөй болуп кыйкырышат, таза өтөт деп айтты деп. А башка эмне деп айтыш керек ал? Айткан башка, деген башка. Атамбаев дагы таза өтөт деп отуруп, мына кийин айтып атат, тилекке каршы эң чоң каталыгым мен өзүмдүн досумду өзүм протащил дейт. Протащил деген сөз мыйзамыңды да конституцияңды коюп, сүйрөп алып келип отургузуп койдум деген сөз. Демек, бүгүнкү президенттин мыйзамсыз экендигинде жөнүндө сөз кетет. Анан сот реформасы дегенде, билесизби? Мыйзамды канчалык жазсаң жаза бер. Алтын тамга менен жазып кой. Эгерде ыйманың болбосо, өлкө жетекчиң өзү таза болбосо, талапты бирдей койбосо, ал сот реформасы Кыргызстанда өтпөйт. Мыйзамга жазып, конституцияга жазып койгон, жогорку кеңешке берип койгон укугун булар талап кылбай атпайбы? Биздин укугубуз бар, талабыбыз бар деп айта албай атпайбы? Тең ата болбойт. Тең аты коркуп, титиреп, калтырап, бүт баары жалдырап, башта бир айдоочудан коркуп отурса, азыр жогорку кеңеште отурган бир азаматтын баары жалдырап ошону карайт. Эмне дейт экен бул деп? Жазылаардан баштан дагы титиреп отурушат, ушу эртерээк жазылып койгон жокпу экен, мен кое турбасам болмок деп. Чынытасыздарбы? Андан эртерээк пикиримди айтып коеюн деп жазылып алгандар өзүнө бир киши калып калганда акырын ажатканага чыгып кетип калып атат. Бул куулуктун да чеги болот да. Биз билебиз да кандай куулуктар менен колдонуп келишкен. Ошондуктан эгерде бийлик башында турган азаматтар өздөрү таза болмойын, Кыргызстанда сот реформасы бул жомок. Чоң рахмат. Азимович, сиз айтып кетсеңиз соттук реформа боюнча. Эми сот реформа боюнча мына акыркы жылдардыкы 10 жылды карап көрөлүчү, мындай карап айта турган болсом, бир жаңылык эмне болду? Жаңылык сотторду тандоо кеңеш түзүлдү. Эми мага чейин дагы канча жылдан бери дайындалып келген болсо, эч ким ачыктык, айкындык кичине болсо да болду деп айтат элем да. Ошол сотко талапкердин тест тапшыргандан баштап туруп, тандоо кеңешинде дагы түз эфирменди көрсөтүп жүрүп атышты да.
Андан кийин мына акыркы өзгөртүү киргенден дисциплинардык комиссия деп түзүлүп атабыз, соттор кеңеш деп атабыз. Булардын баары болуп атат. Эми ошол бир ачыктык деген гана кичине мындай болбосо, калган жагына мен айтат элем, реформа бүгүн өзүнүн максатына жетпей атат. Реформа бүгүнкү күндөгү ойдогудай жүрбөй атат бүгүнкү күндөчү. Эми биз муну биринчи сезгенде ким сезиш керек? Муну коомчулук сезиш керек, эл сезиш керек да. Кандай болуп аткан. Бүгүн сотторду карагандагы мындай мөөнөттөр кыскарып калдыбы, мисалы үчүн. Бирөө сотко берет, экинчисине берет, 10 жылдап, 5 жылдап соттошуп жүргөндөр да бар да, мынча. Же кайсысынан көрсөк болот деген суроо туулат да, эмнесинен көрсөк болот? Же бир ушундай бир чечимдер чыгып эле баары ошо макул болушундай болуп калып атабы деген да. Ошондуктан сот реформасы бүгүнкү күндө өзүнүн максатына жете элек, бүгүнкү күндө ойдогудай жүрбөй атат реформа мындай жок эсесек болот да. Мына эми келечекке билбейм, айта албайм азыр. Соттук реформанын жанында дагы бир чоң маселе жүрөт да, бул коррупция маселеси. Ушул жылдын өтүп аткан жылдын бир чоң бир аты Райым Матраимов болду да, ушу коррупциянын символу деп аталып да кетти. Коррупция менен күрөш ушул жылы кандай деңгээлде өтүп жатты? Чын эле биз коррупцияны жеңип салдыкпы же бизде тескерисинче азыркы баягы башталыш кездеги эмеге келдикпи дегендей, бир тепкичке келдикпи дегендей пикирлер бар да коомдо. Алишер Мамасалиев, сиз айтып кетсеңиз. Уруксат берсеңиз, мен мына жогоруда берген суроого бир комментарий берип коеюн. Кечээки пресс-конференция боюнча, президенттин пресс-конференциясы боюнча, анан бул пресс-конференцияга баарыбызга белгилүү бир чоң саясатчы Өлбек Шеркешев кечээ комментарий берди. Бул айткан сөз бул премьер-министрдин өкмөт башчысынын айта турган сөзү деп. Жана ошол узурпация жөнүндө сөз болду. Кошуласызбы? Жок, мен комментарий берейин дедим эле да. Себеби биз былтыркы пресс-конференцияга мындай салыштырганда мындай кызыктуу мындай бир топ маселе пайда болду да. Себеби былтыр ушул эмне үчүн былтыр ушул пресс-конференция учурунда мындай пикир же мындай комментарий пайда болгон эмес. Себеби Өлбек Шеркешев түрмөдө отурган. жок, коомдо да, жалпы коомдо да. Себеби ошол кезде президент жаңы шайланган, келип, биз баарыбыз эмени каалаганбыз? Мына президент күчтүү болсун деп Атамбаевдин тегерегинде чыгып, ага каршы чыгып, биз баарыбыз кол чапканбыз. Давай деп. Ал эми каалаганыбызды жасагандан кийин азыр Атамбаев түрмөдө отурат. Биз айтабыз, эми сизге рахмат, Сооронбай Шарипович, сиз аткардыңыз, эми баягы конституцияда жазылган полномочияны өткөрүп бериңиз деп болуп атат да. Орустар мындай айтат да, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить деп. Ушундай сыяктуу ой пайда болду да. Бүгүнкү күнү мындай бүгүнкү саясий кырдаалды эске алганда президент мындай кадамга бара алабы? Бул суроо да. Бара албайт. Себеби кимге тапшырат? Абылгазиевке тапшырабы? Же ушундай Чыгат да. Чыгат да, Кудай. Эмнени кимге тапшырат? Конституцияда жазылган полномочияны. Кечээки сөзгө Өлбек Шеркешев Өмүрбек Текебаев көчө комментарий берген да. Ушул боюнча эч ким айткан жок деп атат. Мен былтыр ноябрда президентиңер менен как маңдайында отуруп алып айтканмын. Сиздин укугуңуз жок чарбалык ишке кийлигишүүгө деп. Кечээ эле айтылган жок бул пресс-конференцияда. Жок, мен сизге ага чейин да мурун айткам да, биз де юре парламенттик системада жашап атабыз, а де факто президенттик системада. Себеби президентке шайлоодо эл добуш берет. Каалайбызбы, каалабайбыз, ал дайыма таасирдүү саясатчы кала берет. Эгерде классикалык парламенттик системага өтсө, анда президентти парламент шайлаш керек. Ошондо гана премьер-министр мындай таасирдүү адам болот да. Ал эми үчүнчү маселе, биз 2 жолу парламенттик системада жашаганбыз. Бул Атамбаев премьер-министр болгон учурунда жана Бабанов. Бирок Бабановду ким кетирген? Бул суроо. Өлбек Шеркешев. Ошондуктан бул жакта мындай кичине мындай логика туура эмес болуп атат да. Кайсы жагынан туура эмес? Кечээ Өлбек Шеркешев айтып кетти да, биз кайра толук парламенттик системага өтүшүбүз керек.
парламенттик системада конституция жазылган премьер-министр күчтүү таасирдүү саясатчы болот. Ал эми бүгүнкү күнү президент пресс-конференцияда өкмөт башчынын сөзүн сүйлөп атат деп айтты. Айландырбай мындай деп айталыбы? Эгерде күчтүү киши премьер-министр бүгүн келсе, президенттин ордуна отургузуп коет. Себеп конституциянын талабы ошондой. Конституцияда ошондой жазылган. Аяка бияка айландырганыңарды эмне кыласыңар? Эгерде бүгүн жогорку кеңеш кааласа, Бүгүн келе албайт. Бүгүн жок. Ал бул башка маселе, ушинтип айтыш керек. Азыр көз каранды. Барекелде, ушинтип эле айт, ушинтип эле айт. Мен ушундай эле айттым. Экинчиден жок. Себеби ким кетирген деп табышмак. Жок, кеп кетиргенде башка да эмес. Эгерде бүгүн күчтүү киши жүрөгүнөн күйгөн киши келе турган болсо, бүгүнкү конституциянын талабынын бир кылдай кыйшайбай туруп, бүгүнкү премьер-министр бүгүнкү конституция менен президент ордуна отургузуп койсо болот. Бирок айтып атасыңар, Абылгазиев кетеби, кетпейби деп. Ар бир киши өзүнө окшогон бир азаматты коюп алат. Сырткы кебетеси да окшогон, мүнөзү да окшогон, бир нерсени айтаардын алдында 99 эки жакты карап чочулап турган, түшүнөн чочуп кеткен болсо учук чыгып чоңойгон азаматтарды коюп алат дагы айтканыңды айткандай кылып жасатып берет. Жогорку кеңеште канчалык ишемдик кетип баратат. Эгерде башта биз жаман көрүп жүргөн мезгилдерде эгер төрага ошондой ал ишемдик кетирсе, премьер-министр ал ишемдик кетирсе, заматта жогорку кеңеш ордуна коюп коет эле. А бүгүн балдарындай да, жанагы балдарындай эмне кылган болсо дагы сен аяйсың, сен жакшысың, сен тийбейбиз, отур. Эки жерде эки канча болот, билбейсиңби? Аябай жакшы. Мен өзүм да билбейм. Экөөбүз тең отура беришибиз керек деген принцип болуп атат. Ошондуктан Эми коррупция маселеге токтолсок эми. Жок, коррупция маселеге Убакыт аз калып Койташ калып кетип атат. Койташ менен бүтүрөлүбү? Коррупция боюнча айтып кеткиле, андан кийин анткени бул чоң бир маселеге айланып, эмки жылга өтүп кетчү маселе болуп атпайбы? Кыска. Эми коррупция жөнүндө сөз айтканда биз баарыбыз ошол баягы баарыбызга белгилүү Райым Матраимов жөнүндө сөз болуп атат да. Барбы ошо күрөш? Күрөш билбейм, бирок бул кандайдыр бир өзүнчө мындай феномен болуп калды да. Өзүбүз баарыбыз журналисттер, мына эксперттер, саясатчылар Райым Матраимовдун темасын мындай ушундай бийик деңгээлге көтөрүп, эми башка маселе жокпу мамлекетте? Мындан тышкары. Башка коррупционерлер жокпу деп мындай суроо. Жүздөгөн деп айтты көчө президент. Жүздөгөн айтып туура таможняны андан тышкары да толтура. Буга чейин да толтура кошелектер болгон да. Мен толук кошулам бул президенттин сөзүнө. Барбы толуктоолор коррупция боюнча күрөш барбы, жокпу? Сиз Бизде кечээки сөздөн улам айтканда, негизи бүгүнкү Жээнбековдон партизан кылыш керек эле да. Баарын билет экен, бирок айтпайт экен. Жүздөгөн деп атпайбы? Жүздөгөн. Башка кишилер билбейт экен, жүздөгөнүн билсең эмне кылып отурасың? Бая айтпады беле, Кыргызстанда 35 уру бар деди беле? Ар бирин билем деген. Билсең эмне кылып отурасың? Эмне үчүн айтпайсың дебиз. Айтпайсың банда. Эмесе биздин убакытка байланыштуу эки суроо биз талдай турган эки суроо бар экен. Ошонун биринчиси азыр алдыраак жылдыралы өлкөдөгү эң көп талкууга алынган, элди түйшөлдүргөн, керек болсо тышкы саясатта дагы биздин тыш дүйнөгө дагы жакшы жагыбыздан көрүнгөн жокпуз го, албетте. Койташ окуясы болду. Койташ окуясы азыркыга чейин чубап келатат. Корутундунун таз кебетесин көрдүк. Экинчи, үчүнчү мүчө ар кандай сөз айтып, бул жагы дагы анан ушул Койташ окуясы боюнча. Койташ окуясы боюнча комиссия түзүлдү дегенде эле мен айткам, ар кандай ишти жакшынакай кылып көмүп коем десең комиссия түз деп. Эгер ошончолук кызыктар болуп комиссия түзүлгөн болсо, анын курамы башкача болуш керек. Депутаттардан бир экөөнү киргизип кой, өкмөт аткаруу бийлигинен бир экөөнү киргизип кой, негизинен калганын калк ишенимине ээ болгон азамат жигиттерден, кыздардан киргиз. Комиссиянын макамы эл ишенген макам болуш керек. Ушул деңгээлге жетиш керек. Анан жанагы жалаң тиги киши чүчкүрсө дагы ак чүчүңүз деп ичине кирип кетип аткан кишилерден түзүп алып отуруштун кереги жок. Мына коррупциянын башы ошол комиссиянын ичиндеги бар экендигин Клара Сооронкулова айтты. Мен кол койгон документти алмаштырып коюптур деп чыкты. Мен окуп кол койгон документ башка эле деп чыкты. Демек, кечээки конституциялык соттун мүчөсү, ошол комиссиянын мүчөсү ушинтип кыйкырып чыгып аткандан кийин калганын жөн эле коюп коюш керек. Жана айттыңар, коррупцияга каршы күрөш болуп атса, анан айтып атпайсыңар, сот реформасы алдына жылды бир аз жылыштар бар деп. Ошол реформаны жүргүзө турган комитеттин төрайымы
жанагы азыр айтайын деп турдум эле ким эле жанагы СДПК партиясынан келген аял аябай Скрипкина Галина Анатольевна ошол комитеттин төрагасы болуп отуруп айтты, биздин бир талапкерибиз $30,000 жок, талапкерлигин кое албай калды деп кыйкырды сессияда. Демек ошол реформа жүргүзүлгөн комитеттин төрайымы кандидатурасын киргизе албай аткандан кийин кайсы реформаны сүйлөп атабыз садаган кетейиндер. Парламенттин ичинде какшап атат ошол аял. $30,000 бериш керек экен жанагы айтып аткан комиссиядан тизмесин киргизип караш үчүн. Эмне деген реформаны айтып атабыз. Биз бири-бирибизди ушундай сылап сыйпап, жаман көрүнбөйлү, сен да жакшы, мен да жакшы деп отуруп кийген таз кейпибиз ушул бүгүн. Рахмат. Кой таш окуясы боюнча комиссиянын курамына кирген Алишер Мамасалиевден да бир оюн угуп көрбөйлүбү? Андай кийинки суроо болуп эле. Негизги себеп эмнеден болду? Эми биз баарыбыз күбө болдук. Атамбаев мыйзамдарына каршы аракеттери, мыйзамдын алдында баары жооп берет экен, конституцияда жазылган талаптарга жооп бербей, ошол эң негизги себеп болду да. Мен ойлоп атам, эгерде мурунку президент Алмазбек Атамбаев ошол тергөөгө өзү ыктыяры менен катышканда, мен ойлоп атам, мындай биз трагедияга келбейт элек да. Мисалы мына Арменияны алсак, ал жакта деле экс-президент тергөөгө катышып, ал сот аркылуу камалган, 2 жылдан кийин мына бошотулду. Мен ойлоп атам, андан тышкары дагы бир себеп бул өкмөттүн жана коопсуздук кеңештин ошол операцияны даярдаганда алсыздыгы. Аны ачык айтыш керек. Аны биз комиссиянын коркутунда чечимде аны жазганбыз. Ал эми комиссиянын өзүнүн максатына жеттиби деп эгерде суроо берсеңиз, мен ойлойм азыр жете элек. Себеби эгерде өкмөт баягы биз жазган талаптарды аткарса, анда биз максатка жеттик десек болот. Азырынча биз күтүп атабыз да. Анан жанагы азыр Адыхан Кемсанбаевич айтып кетпеди, Клара Сооронкулова ошо жанагы комиссиянын корутуусу алмаштырылып кетти деген боюнча сизде пикириңиз болду, бирок деген ошону айтып кетсеңиз телекөрүүчүлөргө. Мен өзүм ой пикиримди мына массалык маалымат каражаты. Кандайча ошондой болуп калды же болгон жокпу? Жөн эле айтып атам. Эми регламент боюнча биз регламент кабыл алганбыз. Регламент боюнча ар бир мүчө өзүнүн жеке ой пикирин айтканга укугу бар. Ал Клара айымдын пикири. Мен өзүмдүн ой пикиримди айттым. 14 ноябрда мен документке ошол долбоордун чечимине кол койдум. Анан сессияга 2 күн калганда кайра ошол документти аппараттан сурап салыштырганда ал баары эч кандай өзгөрүү болгон эмес. Демек болгон эмес, мейли алайын. Кой таш окуясы боюнча мындай айта турган болсом, абдан мындай бир кайгылуу чоң көйгөйлүү окуя болду ал жерде. Эң негизгиси адамдын өмүрү кыйылды да. Адамдын өмүрүнөн артык эчтеке жок, муну айтып кетишибиз керек. Анан жогорку кеңеш жөнүндө да айтылды. Жогорку кеңеш ошондо да бир кезексиз өзүнүн жыйынын чогултуп, ошол эртеси эле күнү талкуу кылып, ошол жерде тийиштүү тапшырмаларын өкмөткө да берди. Кийин мамлекеттик комиссиянын мүчөсү айтып атат, өзүнүн тыянагын коомчулукка жарыя кылды. Жогорку кеңеште мага баа берип турган коомчулук. Ал эми болгон окуя боюнча бүгүн тийиштүү укук короо органдары иштеп атат, чекиткип отурган сот. Чоң рахмат. Бизде 1 мүнөт калыптыр. 1 мүнөттө биз бербейбиз суроолорду. Бирок деген сиз ушу айтып кеткен жоксуз. Өзүңүздүн оюңузду Койташ боюнча. Окуясы боюнча мен коомдук комиссияда мүчөмүн. Жарым мүнөт. Биздин чечим чыга элек, ошондуктан мен көп нерсени айта албайм. Бирок комиссиядагы толуктачу көп нерселер бар. Ал жерде көп нерселерди өткөрүп беришкен, эң негизги нерселерди өткөрүшкөн, балким тергөө үчүн керектүү нерселер деп ойлойм. Силердики качан чыгат корутунга? Биздики азырынча жазылып атат, но билбейм качан биз жарыя кылабыз. Бирок жаңы жылдан кийин болушу мүмкүн. Рахмат. Эми бизде бир жарым эмес, бир 20 секундтан каалоо тилектериңерди айтып кетсеңер, анан ошо менен бүтүрөлү. Жаңы жылдын алдында каалаганым ошол өзүбүздүн абийибизди, өзүбүздүн мындай бир керемет баалуулуктарыбызды сактап калган, эч кимдин көзүн карабаган мамлекет болушту жараткан бизге насип эткен болсун. Элибиз аман, жерибиз бүтүн болсун. Ал Азимович.
Кыргызстаныбызда тынчтык болсун, элибиздин ынтымак, биримдик, келечекке бир кадамдар болсун. кызыбыз элиме менен Рахмат. келе жаткан жаңы жылда ошол мамлекетибизде туруктуулук болсун деп каалайм. Рахмат. Жаңы жыл токчулуктун, молчулуктун жылы болсун. Мындайча айтканда бизнеске көп шарт түзүлөт деп айтылып атат. Премьер-министр дагы өткөндө айткан. Мен ойлойм ошо көпчүлүгүндө ошо бизнеске мындай багыт көп болсо деп. Чоң рахмат. Ушу менен Майдан телепрограммасы бүттү. Эмкиде Next TV телеканалында кезигебиз. Саламатта болуңуздар.